Ош шаарынан 90% подоходный налог калат, тамарка салыгы калат и налог на имущество. Башка налогтордун баардыгы республиканский бюджетке кетет. Бизге жергиликтүү бюджетке бир гана мындай жакшы төлөнгөн салык бул подоходный налог. 90% налог бизге шаардык бюджетке калат. То есть ошол бизде эң көйгөйлүү маселе ушул болуп атат да. Допустим, налог на имущество, ал кадастрдан техпаспорты белгиленген, техпаспорты бар, чызылган, техпаспорт негизинде налог салыгы төлөнөт. Тамарка салыгы тоже андай коррупционный элемент жок. Азыр бул жерде бир гана жанагындай наемный работниктер боюнча подоход налогто аябай коррупционный элемент көп. Анткени Ош шаарында 500 000 калк жашаса, кирип чыккан мен шаарда кете 700 000дин тегерегинде азыр калк бар Ош шаарында. Болгону бизде частный секторда 23 500 гана киши иштеп атат. Это очень мало. Бизде Ош шаарында бери деген 50 000 наемный работник болуш керек. Мына кеместерге кратце силерде келген сөйден айтып коеюн, урматтуу салык кызматкерлери. Коомдук тамактануучу жай 437 болгону 3108 киши иштейт. Медициналык борбор 79 1158. Бул жакшы көрсөткүч. Лаборатория 11 лаборатория 1158. Дарыкана 67 дарыкана 651 киши иштейт. Стоматология 119 стоматология бар, 214 киши иштейт. Сулуулук салону 426 сулуулук салон бар, 65 киши иштейт экен. Ушундай болобу, ушундай статистика. Анда эмне бир жанагы мастер бир күндө 3 салон бар иштейби. Сулуулук салонуна 426 сулуулук салону бар, анда иштеген 65 кызматкер. Так, акча алмаштыруучу, обмен валют, 64 обмен валют бар, 87 киши иштейт. Ар бир обменга да бери дегенде 5 киши иштейт. Убагында биз да иштеткенбиз. 2 киши постоянно кассада отурат, алмашып. Бирөө доллар менен чуркайт, бирөө рубль менен чуркайт, бирөө тенге менен чуркайт, бирөө сом менен чуркайт. Эси оборотун кичирээк болсо, оборот чоңураак болсо, бир обменга жок дегенде 5 киши иштейт, 6 киши иштейт. А сиздерде болгону 64 обменгада 87 киши деп атасыздар. Так, унаа жуучу жай 48 унаа жуучу жайда 7 киши иштейт деп атасыңар. А калганы каякта? Өздөрү келип жууп кетти. Так, бильярдный клуб 22 бильярдный клуб бар, 32 киши иштейт. Ломбард 39 ломбард, 43 киши иштейт. Бул деле жакшы эмес көрсөткүч. Анткени бир ломбардда бери деген 3-4 киши иштейт. Так, Мончо 31 Мончодо 111 киши. Бул дагы туура эмес. Анткени бир жакшынакай баняда бери дегенде 30 киши иштейт. Женский залында отдельно, мужской залында отдельно, парикмахер, массажист, 5-10, аны толгон токой жана пилинг дегендер бар, бир 20-дан 30 киши иштейт. Бул дагы туура эмес көрсөткүч. Автостоянкада 45 автостоянкада 85 киши берипсиңер. Соода борборунда 8 соода борбору 251 киши. Болду тоже туура эмес. Жок дегенде ар бир соода борбордо 50ден киши иштейт. Бери дегенде. А силер болгону ар бир соода борборго 10-дан 15 киши көрсөтүп атасыңар. Так, мейманкана 88 мейманкана бар экен, 100 киши көрсөтүп атасыңар. Бир мейманкана жок дегенде 5-тен 6-дан 10 киши иштейт да. Курулуш компаниялары болсо, мынакей Ош шаары ошондо курулгандан баштап 150 үй курулуптур. Азыркы мезгилде 71 курулуш компаниясы иштеп атат. 71. Мына өзүңөр эле просто Архимедтен көйткүлө 71 компания бери дегенде 5 киши 12 этаж үйдү кура алабы? 10 киши 18 үйдү кура алабы? Допустим, полноценный 12-15 этаж үй куруш үчүн бери дегенде 50 киши куруш керек да. Алар болгону 5-тен, 7-ден, 8-ден киши көрсөтүп.
урматтуу укук коргоо кызматкерлери ушурдан пайдаланып, ошо биз рейд учурунда анча мынча ошо курулуш компанияларда рейдке киргизбей, Аманат Сити, Авраж, Арбат деген компаниялар биздин налог кызматкерлеринен, мэриянын кызматкерлерине препятствие кылып көрсөтүп, ошол курулуш компанияларды көзөмөлдөп берсеңиздер. Так, андан башка СТО машина оңой турган жер на каждом углу. Саны жок. Мына тетиги эме чыккыла, мына Мамурова мейли, Калинага чыккыла, Капарадиога чейин 2 бет подряд СТО. На каждый в ряд, где-то бир рядында бир 50-60 СТО турат. Автозапчасти турат. Ар бир үйгө кирип чыксаңыздар, өзү үй по назначению эме жилой, а под магазин пользуется. Мына ишенбесеңиздер барып көрсөңүздөр болот. Касапкананы айтпай эле коеюн, набайкананы айтпай эле коеюн. Эмне үчүн 28 швейный цехте 9 киши деп ататып бересиз. Мына кече рейдтин негизинде 190 киши болуп чыкты. Бул бериле дегенде. Ну ясно же, калган баары чөндүккө салган. Кечирип коюңуздар мен, урматтуу салык кызматкерлери. Улардын бардыгы могу подоход налогтордун баары шаарга, мына биздин шаарга кыла турган акча. Мына шаарды мен кантип оңдойм? Болгону 3,5 миллиард болсо, анын 2 миллиард 400 миллиону айлыкка кетсе, майнага кетсе, садикке кетсе, мектептерге кетсе питаниясына. Мага развитие эчнерсе калбай атат да. Мага Ош шаарына развитие акча жок. Акча калбай атат, понимаете? Вот поэтому я плачу. Бизге түшө турган акчаны вот каким-то образом по пути пропадает. Каким-то образом именно мэрия дегенде налог түшпөй калып атат. Подоходный налог. Где-то работник исчезает. Кантип оңдойм, айсаңар куруп айыл болуп кетти го. Мен кантип жолду тазалайм, кантип бак тигем, кантип гүл тигем, кантип мен освещение коем, кантип техника алам, кантип арыктарды чабам, кантип тротуар жасайм, кантип жол оңдойм. Эчтеме жок экен, урматтуу кызматкерлер. Мына болгон 3 көчө бар экен. Масалиева, Ленина, Курманжандатка энебиздин атына коюлган көчө. 3 эле кече. Калганга бары танка турам. Если ушундай көмүскөдө туруп эле иштей берсек, анда ничего не будет. Мен мына 1,5 айдан бери көчөдө чуркап жүрөм, 1,5 айдан бери көчөдө чуркап жүрөм. Ош шаарында где-то бир 65% бизнес көмүскөдө экен. Мамлекетти да Ош шаарында ойлош керек да. Хотим жить красиво в Оше, анда иштеш керек болот. Келгиле урматтуу коллегалар, келгиле урматтуу салык кызматкерлери. Мына эме жергиликтүү бюджетибизди тотушка жардам бериңиздер.